Урматтуу телекөрөрмандар, биздин таңкы мейман түрмөгүбүз башталган турат. Чакыралыбы? Келиңиздер анда меймандарды тосуп алалы. Болот Мураталиев, Кыргыз Тайган клубунун төрагасы, тайганчы. Келиңиздер. Ошондой эле Советбек уулу Анарбек, ветеринария илимдеринин кандидаты. Assalamu алейкум. Келиңиз. Assalamu алейкум. Келиңиз. Саламатсыздар. Кутмандуу таңыңыздар менен. Мына биз сөзүбүздүн башында дагы сөз кылдык. Бүгүн 15-июнда биринчи жолу тарыхта ошол бабалардын мурасы болгон Тайган көргөзмөсү, Кыргыз Тайганын көргөзмөсү өткөнү жатат. Сөз ушул башынан болсун, көргөзмө тууралуу айтып өтсөңүздөр. Кандай форматта өткөн турат? Көргөзмө бүгүн саат 2-де башталат. Бет ачары тарых музейинде болот. Бул болсо иш-чаранын негизги максаты Тайганды кеңири жайылтуу, таанытуу. Анан буга чейинки иш-чаралардын жыйынтыгы болуп, азыр биз ошого келип отурабыз. ЮНЕСКОга каттап муну мындан ары дагы белгилүү болуп, кыргыз элинин атынан таанытып коелу деген максат болуп атат. Өткөн жылы 149-токтом менен өкмөт Тайганды кыргыз элинин улуттук мурастарынын дөөлөттөрүнүн тизмесине киргизген. Бизде ошондой тизме бар да. Анан эми кийинки кадам ошол тизмеге кирген номинациялардын бардыгын ЮНЕСКОга каттатсак болот да. Азыр эмки кийинки кадамыбыз ошол болуп атат. Ошого карата даярдык катары азыр бүгүн ачылат тиги көргөзмө ачылат. Тарых музейинде 15-нен 30-на чейин улантылат ошол көргөзмө. ЮНЕСКОга каттаган отурасыздар, алардын өзүнүн да талаптары бар да, шарттары, аларга кандай тизмелерди? Ошого даярдык кылып атабыз да азыр. Себеби алардын өзүнүн талаптары бар. Талаптары кандай экен? Талаптары бизде белгилүү бир санда баш тайгандар болуш керек. Анан алардын багылышы, каралышы жетиштүү деңгээлде болуш керек. Ошону караган баккандардын кесиптик деңгээли жогору болуш керек. Ошондой жактардын баарын карайт да. Анан кийин Тайгандын жанагындай коргогон Тайгандын эрежелери болуш керек. Ошону укуктук негиздерин, ошолордун баарын биз мына Кыргыз Тайган деген долбоор 18-жылдан бери иштеп атат. 18-жылдан бери ошо коомдук уюмдар, анан донорлор аркылуу ошолордон каражат таап биз алып келатабыз. Быйыл болсо өкмөттөн кичине көңүл бурулуп калды. Акча каражат бөлүнүп, мына азыр июнь айынын 25-27-лерине чейин фестиваль болот. Кара куштун мекени деген. Өткөн жылы аны өз алдынча өткөргөнбүз. Быйыл ошо мамлекеттин колдоосу менен экинчи жолу өткөн турат. Масштабтуулугу тууралуу кайсыл жактардан келмей болду? Канча түрү азыр эле биз эфирден сыртка сүйлөшүп атат. 50дөй түрү бар экен, мисалы үчүн кыргызча баягы Тайганын түрлөрү депчи. Анын баягы таза кандуулугу, кимдер атайын бир заявка менен атайын катышууга бир мындай эрежелер тууралуу айтып берсеңиз. Кайка фестивалга? Көргөзмө. Ал жерде катышууга негизинен биз тайганчыларды мындай чакырып атабыз өзү. Тайганчылар келип, өздөрү бири-бири менен таанышып, көрүшүп, биринин тайганын бири көрүп, өздөрүнүн күчүн көрүш керек да. Көп бекен бизде тайганчылар? Бизде сынак өткөргөнбүз да, 19-жылы Кыргызстанда тайгандардын санын аныктаган, жана долбоордун негизинде. Ошол сынакта биз 2300дөй баш бар экен деген эмени чыгардык да. Бул расмий маалымат. Буга чейин ар кандай сандарды айтып келишкен. Анан бизде жанагы айыл чарба министрлигинде өзүнчө база бар, электрондук база. Ошол жерге Кыргызстандагы иттердин баардыгынын саны түшкөн. Кыргызстанда ошондо эгерде 350 000 ит болсо, катталган иттер. Эми катталбагандар да бар. Ошол катталганын ичинен биз 2300дөйүн Тайган өзүнүн жазылышы боюнча алып чыктык. Эми бул деген анын таза кандуу дегенине жатпайт. Тайган деп аталып жүрөт, бирок дөрөгөй жана аралаш болгондору арасынан чыгат да. Анан саны азыраак болот, таза кандуулугунун саны азыр болот. Азыр эми ошону аныкташ үчүн мына илимий кызматкерлерди тартып биз ошол окуу жайларында иштеген кызматкерлер менен ушундай изилдөөлөрдү башталды. Мисалы Манас Түрк университети катышат. Алар дагы өткөн жылдарда ошол анализдерин алып, жөнөтүп,
лаборатория. Азыр ошону күтүп атабыз. Ошондо анан кийин таза кандуулук жөнүндө биз мындай негиздүү сүйлөй алабыз да. Азыр эми болжолдуу түрдө гана айтылып атат. Бул тууралуу Анарбек мырза кененирээк айтат болуш керек, Анарбек таза кандуулугу, биз өзгөчөлүктөрү. Советбек мырза. Ассаламу алейкум. Алейкум. Биз Кыргыз тайганын топографиялык анатомиясы жолу баш аймагынын топографиялык анатомиясын изилдеп илимий иш жактап чыктык. Бул иш темасы 2013-жылы бекилген. Ошол 2013 жылдан тартып ошо Кыргыз Республикасынын аймактарынан, көбүнчө Нарын областынан, Талас областынын аймактарынан ошо тайгандарды алып келип, илимий негизде топографиялык анатомиясын изилдеп чыкканбыз. 2021-жылы ушул изилдөөсүнүн жыйынтыгын жактап, кандидаттык наамга ээ болгонбуз. Анан илимий жаатында айта турган болсок, Кыргыз тайганы ошол бул жана жогоруда айтып кетти агайыбыз, ЮНЕСКО каттоо боюнча депчи. Анан ошол каттоого талаптарына ылайык илимий жаатында дагы изилдениш керек. Бул азыр башталыш болуп атат. Биздин илимий ишибиз эң алгачкы Кыргыз тайганы боюнча биринчи жолу изилденип жатат да. Андан тышкары мындан дагы улантып, ошо тайганы баардык морфологиялык же топографиялык түзүлүштөрдүн баарын изилдеп чыксак, жанакы тизмеге киргенге негиз болот да. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө 400дөн ашык иттердин породалары аныкталып, расмий түрдө катталган. Тилекке каршы Кыргыз тайганы бүгүнкү күнгө чейин мынакей каттоодо боло элек да. Буга ошо өзүбүз иш алып барбасак, башка эч ким күйбөйт. Ошондуктан ушул жаатында баягы иштерди алып баштаганбыз. Кудай буйрса азыр ийгиликтер акырындан башталды да. Тиги мөмөсүн берип баштады дегендей. Негизи Борбордук Азия боюнча Кыргыз тайганын айламдай баалуу деп эсептеп келишет экен да, уникалдуу депчи. Анан айтсаңыздар, бүгүнкү күндө аларга болгон камкордук кандай жүрүп жатат? Аларды көзөмөлдөө атайын, мен билишимче атайын сынак көргөзмөлөр дагы жерлерде, Айыл жергесинде 2017-жылы Ош жергесинде дагы атайын өтүптүр да. Бул жаатында ошо көп эле иш-чаралар өткөзүлүп келет, фестивалдар атайын Салбурун деп айтылат. Дагы башка түрлөрү баягы тайгандын алгырлыгын, шумкарлыгын, күлүктүгүн сынаган атайын фестивалдар өткөзүп келет да. Анан биякта алгырлыгын аныктоодо көбүнчө Карышкырга салышат. Кыргыздын чыган тайгандары ошол Карышкырга бетме-бет келип, ошолорду жеңип кете алат да. Бул байыртадан эле кыргыз көчмөн калк болгонбуз да. Ошондо Кыргыз тайганын ролу аябай чоң болгон. Биринчиден бул баягы ит куштардан, жан жаныбарларын коргоо максатында болсо, экинчиден аңчылык иретинде да колдонуп келишкен да. Анан бүгүнкү күндө кыргыз тайганчылары баягы мындайча айтканда патриот жарандарыбыз багып келишет муну. Себеби дегенде мунун чыгымдары аябай оор да. Анан мурункудай чыны менен баягындай маани берилбей калган да. Өзгөчө бул союз мезгили учурунда жол болсо андан кийин деле баягы негизи эле айыл чарбасында баягы жаныбарларды аргындаштыруу иштери жүрбөй калган да. Ошону менен катар тайгандагы ошондой болуп баягы аргындаштыруу иштери жүрбөгөндүктөн ар кандай породасы жоголуп баягы түрөгөйлөр көп пайда болуп кеткен да. Аралашып кетипчи. Анан ошо тайганчыларыбыздын баягы Кыргызстанда көп эле баардык аймагындагы тайганчыларыбыздын баягындай даанышмандыгы менен бүгүнкү күндө кайра колго алынып келатат негизинен. Бул жаатта ошо тайганчыларга терең ыраазычылык билгизип кетебиз. Себеби дегенде атайын ушунун баарын колго алышып, өздөрү тиги камылгасын көрүшүп, өздөрү каражаттарын топтошуп, ар кандай фестивалдарга да өздөрү демөөрчү болуп катышып келишет да. Анан ошо буюрса келечеги жакшы болот деген ниеттебиз. Ушул тайгандардын дагы ийгиликтерин биз көчмөндөр оюндарда да байкадык да. Байгөлүү болушту. Анан алардын баалары дагы ошондо өстү болушу керек. Негизи тайгандын баалары жакшы эле. Баякы биз илим жаатында да изилдеп атпайбызбы? Көбүнчө бул жактан биз тайганды баякындай топографиялык анатомия болгондо, демек аны биз припоровка кылышыбыз керек да, өлтүрүшүбүз керек. Ошол убакта бизде табыш өтө кыйын болгон. Ошондо дагы мунун баасы өтө кымбат болгон да. Ошондо да демөөрчүлөрүбүз чыгып, ошо берген тайгандарын берип изилденип калсын, Кыргыздын тайганы ошо илимий жаатта изилденип калсын деп берген байкелерибиз болгон да. Анан бунун күчүктөрү дагы аябай кымбат. Азыркы күндө $200 башталса керек, жогорулап кете берет да. Тайганды баягы өзүнүн тиги техникасына деп коет, иштөө тартибине жараша ошондой болуп кете берет. Жакшы, Болот мырза, азыр иш-чарада имаратта болгондугуна байланыштуу жагындай салборунчулук деп атпайбыз, мындай бир көргөзмө гана, жөн гана көргөзмө болуп калабы же кайсы бир
иш-чараларга же коштолобу? Бул жерде көргөзмө болот да. Тайгандарда болот эми. Бүгүн алып келген жокпуз, эми тиги жерден көрсөк болот. Көргөзмө. Тарых музейинде. Анан ал жерде көптөгөн материалдар азыр пайда болду. Тарыхый материалдар. Мурдакы табылгалар чыкты, мына жерден казып атышып, ар кандай эмелерди табышат, тайгандын элеси түшүрүлгөн буюмдар. Анан ошол 10-12 кылымдарга таандык деп археологдор илмий изилдөө негизинде айтып атышат. Мына бул өзү тайгандын кыргызга таандык экендигин көргөзүп турат. Ошондой материалдарды коюп атабыз. Элдер ошону көрүп билип калыш керек. Анан бул жерде эч кандай талаш болушу мүмкүн эмес да, кийин тайганды же өзбектер тапканбыз, же орустар чыгарганбыз дегендей. Тарыхый материалдардан Махмуд Кашгари деген биздин өзүбүздүн билесиңер да, чыган окумуштуубуз бар эле. Ошол киши 11-кылымда эле бир макалды өзүнүн китебине жазып кеткен экен. Тайганын жүгүрүгүн түлкү сүйбөйт деген. Ал кийин элдин оозуна өтүп иттин күлүгүн түлкү сүйбөйт деп айтылып калган да. Эми ошондо көрбөйсүңөр, Махмуд Кашгари ит деп жазбай, тайган деп жазып атат. Ошол документтер чыгып атат, ошолорду биз коюп атабыз. Ошолорду окуганда кичине башкача маани берип калышыбыз мүмкүн да. Тайгандын канчалык тарыхын, тереңдигин. Анан ошол тайгандын эң биринчиден маданий мурас катары биз чыгарыш максат болуп атпайбы азыр. Азыр эми бир жактуу эле ошо тайганды чуркатып эле спортту жана мелдештерди курал катары пайдаланып анан мелдешти жеңип алып, анан бай кезин алып эле ошо башка жагын ойлой калып атышпайбы? Ал эми анын маданий мурас экендигин билиш керек да. Башка элдер кызыгып сатып алып кетип атышат. Күчүктөрүн багып деп Америкага чейин азыр көп жерди багышат. Испания, Германия, Европанын көп мамлекеттери. Орустарда бизден мурда эле тайган клубу деп ачып алышкан. Аябай баалашат. Анан ошолор сатып алышат азыр чет өлкөлөрдө. Негизи бир киши бакканда бир 4-5-10го жакын тайганды багышат экен, Ой, бир күчүк түшкөндө эле 7-8, 12 чейин. Сиз айткандай ЮНЕСКОга катталуу маселесин айтып атпайсыздарбы? Тайгандын ошол урук тукумунан катталгандар кайсы мамлекеттер? Биздики деп мындай каттагандар бар. Жок. Маалымат барбы сиздерде? Жок, каттаган мындай болгондо, Союз учурунда Өзбекстандан көп маани беришкен. Ошол жакта Маркелов деген кинолог, ошол кишилер тайганды жакшыраак карап, анан кийин катталып калат деген ошондой кырдаалга жетип калган да. Анан кийин бизде дагы тайганчылар бар болчу. Тайган баккан биздин балдар Алмаз Курманкулов деген белгилүү адис бар. Ошолордун күчү менен 79-жылы Москвага чейин барышып булар кичине эме болуп калышкан. Талаштарды токтотуп калышкан. Кийин орустар да барган экен Брюссельде да, эл аралык кинологиялык федерация. Ал жактан дагы мындай эле даана эле айтышкан экен, бул кыргыздын тайганы деп элечи. Ошону менен эч кимдин эмеси келбей калган, баягы көңүлү калып калган, муну каттап алабыз деп. Мисалы афгандардын жана афган тукумдагы итти орустар каттап койгон. Афганская деп, ошо орустардын атынан. Афганистанда аны катталган эмес атынан. Аракеттин жоктугунан. Эч ким алар согушуп атып мындай жетпей калган да. Эми биз Кудайга шүгүр мүмкүнчүлүк болуп турганда каттап коюшубуз керек да. Туура айтасыз. Казактын Таз деген да ити бар, ошо кыргыз тайганына да окшошуп кетет деп айтат. Анын айырмачылыктары кандай? Тазы деген ал кичине жылаңачараак да, жүнү азыраак. Себеби ал мындай ызык жерде жашагандыктан ошол жакта жылаңач болгон жакшы да. Мисалы арабтарда салюки деген иттер бар, сүлүги деген. География ошондой жер шартына жараша ошондой болуп калат да. Тайганда эле мисалы түскө келгенде жүнү азыраак болот. Тоо таштын арасында болуп калса, ал жүнү өзү чыгып, ошого калыптанып калат да, шартка жараша. Ошондой болуп калат экен. Кошумчалап кетейин дегенсиз. Негизи ошол жана географиялык абал адаптацияга жараша болот да. Тайган өзү баягы тоо ташта, кыргыз өзү эле тоо ташта жүргөн калпыбызда, анан тайганыбызда аңчы ит болгондуктан, ошо тоо ташка ылайыкташкан ит болгондуктан, ошол мисалы үчүн топоз мүнөзү да, эме түзүлүш боюнчачы топозда жүндүү, бул тайганда жүндүү болуп атпайбы. Анан түзөнгө келгенде, мисалы үчүн казактын көп жери түз талаада, анан аякта баягындай чөлдүү жер, чөлдүү жер, ысык жер болгондуктан, анан ошол шартка жараша адаптация болуп кеткен. Анан тамактануусу дагы өзгөчө экен да. Мисалы тайганды баккандар биз итке бергендей жугундууну бербейбиз, атайын аздик деп башка тамак жасап беребиз дешет экен. Туз кошулбаган тамакты беришет экен.
негизи эле жанакы айтылат эмеспи, баягы бир нерсеге жакшы бир мамиле кылсаң, анан жакшы бир жыйынтык күтөсүң депчи. Анан тайганды эле жөнөкөй ит катары көрүп, анан жугунду берсек да болбойт агачы. Жакшылап таптаганга жараша жакшынакай тамактардан берип, маалы менен берип, ачкара кармап, ушундай кылып анан тапка келтирет да. Ошондон кийин анан тайган өзүнүн результатын берет. То есть өзүнүн аңчылыгына же болбосо мергенге чыкканда, аңчылыкка чыкканда жакшы жыйынтыктар чыгарып бере алат да. Тайганда биз өзүбүздө сиз айткандай мындай иликтөө барбы? Мисалы жылкы жаныбарын башкандай тетиги момундай атактуу жылкы болгон, анан ошонун тукумунан деген сыяктуучу. Тайгандарда да мисалы чоң бир ошо аңчылыкта бир ийгилик жараткан атактуу тайгандарыбыз. Эл оозунда абдан эле көп аңыздар бар да. Көкдоул деген тайган жөнүндө жакшы аңгеме жазган Темирбек Токтогазиев деген журналист бар го. Ошо киши аябай жакшынакай кылып туруп ошол Көкдоулдун тарыхын аны окусаң өтө эле кызык да. Аны эле бир баатырдын кунундай кылып туруп казактар келип өзүнүн баатыры менен доолошканда мал берели, эмне берели дегенде кыргыздар тиги казактар жок, эчтекенин кереги жок, ошо Көкдоулду бергиле деп бир баатырдын кунуна теңген тайгандар болгон да. Баасы жок. Анан мындай эл арасында тайгандын баасы өзү бир тайга деп, бир жылкыга деп бааланып келет. Анан илгертен көп эле аңыздар калыптыр. Тайгандын алырлыгын ушундай даңазалаган эл оозунда. Ошолордун баарын биз мына бүгүнкү көргөзмөбүздө ошол жерден дагы маалыматтарды чыгарып буюрса, элгенен кесир билет турбайбы демек, Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгер кызыккан болсоңуздар, келип дал ушул иш-чарага катышыңыздар. 11-кылымда эле биздин Махмут Кашкари атабыз жазып кеткен сөзү бар деди. Тайгандын күлүгүн түлкү сүйбөйт, ичи ооруган күлкү сүйбөйт деген сөз бар го. Рахмат сиздерге, ийгилик каалайбыз. Дагы да болсо изилдөөлөр боло берсин. Негизи ушул тайганды сактап бүгүнкү күнгө чейин алып келе жаткан эр азаматтарга биз рахмат айтышыбыз керек. Себеби ушул кыргыз тайганын тарыхын айтып өтсөк, 1916 жылдары Үркүн маалында да жоголуп калуу коркунучунда болгон экен. Кийинчерээк ушул жарандык согушта, улуу ата мекендик согушта, кийин Хрущевдун мезгилинде дагы атайын иттерге салык салгандагы учур болуптур. Ошол учурда дагы кыргыз тайганы жоголуп кетүү коркунучунда болгон экен. Бирок ага карабастан арттуу кыргыз эли кыргыздын тайганын мурас катары алып келе жатат. Мына бүгүн сонун бир иш-чара өткөнүп жатат. Ошондуктан кыргызстандыктарды биз чакырып кетмекчибиз. Жакшы, бир агабыз айтты эле, келгиле жакшы адамдар жөнүндө сүйлөшөлү, ансыз деле биз аз эле калдык го депчи. Ошосуңар ар бир нерсенин жакшы жагын алганга, жайылтканга жардам берген агаларыбыздын иштерине ийгилик каалайбыз. Эфирибизди улантабыз.